Kasaytam septің? Септим кечеге. Өзүнү септің касайтмы? Аралаштырдым. Немеге алам? Абдывахап мырза 2 гектар жерге пияз эккен. Учурда алгачкы суу берүүгө камылга көрүлдү. Буга чейин 2 жолу ар кандай илдеттерге каршы дарылоо жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө да өсүмдүктүн жалбырагы саргая баштаганы байкалууда. Быйылкы жылда кыш оор келип, суук келип. Мындай үшүк алган жерлери көп болду да. Ошого каршы биз кийин Навасил деген биостимуляторлор бар. Мегафол деген ошолор менен септик эле азыр состояниясы жакшы оңолуп калды. Мына азыр көрүнүп турган акыбалы жакшы азыр. Пияздардын Кореян жана Пассат сорттору климаттык шартка ыңгайлуу. Былтыркы жылда түшүмдүүлүк мол болуп, дыйкандар жакшы киреше табышкан. Андыктан быйыл да тыкыр мамиле жасалууда. Чоң зыяны келтирген бул перенспороз деген оору болот. Бул козу арындар козгойт бул ооруну. Анан бул оору нымдуулуу, аба ырайынын нымдуулугу жогору болуп кетсе, ошо оорубуз көбүрөөк өрчүп, көп зыянды келтирет экен да. Тигин эмес, жалбырагыбыз менен саргайып, соолуп калат. Соолуп калса анда тиги астыда, тиги жалбырагы, тиги пияздын өзү да чоң болбой, майда болуп. Дыйкандар май айынын 15-терине чейин тиешелүү дарыларды берип келиши зарыл. Адистердин айтымында аталган Пассат жана Кореян сортундагы пияздар өзгөчө камкордукту талап кылат. Натыйжада түшүмдүү мол берет. Өзбекстандын уругунан алдык, Кореян деген. Кореян уругунан эгип, мына азыркы учурда ушунчалык болуп, түгү алып 1-май, 10-майларга чыгарып калабыз. Кудай буйрса. Таладагы өсүмдүктөрдү илдетке каршы дарылоо зарыл. Эгерде кайдыгерлик болсо, түшүм начар болору ачык. Атайын адистер менен байланышта болуу тала иштеринин натыйжасын жакшыртат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колушев, ЛТР, Нуукен районунан.